майрамы улустун улуу күнү деп аталат. Бул күнү улуттук тамак аш жасалып, оюндар ойнолуп, эл шан-шөкөттүн үстүндө болот. Мына ушундай Нооруздогу даамдардын бири ак тилек менен жасалган сүмөлөк. Таң саардан жараткандан жакшылыкты тилеп, эл журтка тынччылык, аманчылыкты тилеп, балдарыбызга бак тилеп, ата-энелерибизге ден соолук, үзүн өмүр, үйүбүзгө кут келсин, береке болсун, ыйман болсун ар бир үйдө деп тилек кылабыз. Алгач буудайды жакшылап тандап алабыз. Бул жерде 5 килограмм буудай өндүрдүк. 5 килограмм буудайды биринчи тандап, терип, тазалап, андан кийин сууга чылап коебуз. Bir gün suda чылап койгондон кийин эртеси баштыкка салып асып коебуз. Андан кийин дасторконго тегиз кылып жайып, күнүгө ар күнү ар тилек айтып, каалоо тилек айтып, ниет кылып сугарып турабыз. Жылуулукту күндү сүйөт. Негизгиси мээримдүү. Анткени бул сүмөлөк деген тилек менен өсөт деп ойлойм. Ниет кылып, жакшылап тилек кылып, ниет кылсаң, жашнакай болуп өсүп берет. Бул сүмөлөктүн буудайы 7 күндө өстү. Азыркы өскөнү аябай туура деп эсептейбиз. Анткени бул андан дагы чоңураак болуп, бийирээк болуп өсүп кетип, жашыл болуп, жалбырак байлап калса, анда сүмөлөгүбүз кычкыл болуп калат. Өңү дагы башкачараак болуп калат. Ооба, астынан карап туура өнгөнү мынакей. Туура өндү. Түнкүгө даяр болду. Буюрса сүмөлөктү азыр баштайбыз. Сүмөлөк жасалган үйгө ырыскы кут кирип оңолот деп айтылат. Аны жазардан мурда тилек айтылып, өндүрүлгөн буудайды карап, аны жазуу иши башталат. Элибизге тынччылык болсун. Жылдан жылга өзүбүздүн үрп адатыбызды баштап, мына ушу биздин агыла чечендер, жети болосун, жети байбичелер ушуларды баштап канча эмеге киргиздик. Менин айтканым мына көктөмдөй көгөрүп жаз келди. Элибизге тынччылык орнотсун. Албетте буну абдан майдалайбыз дагы, мындан кийин жанчып туруп сууга жууйбуз. Сууга жууп туруп, анан маңызын унга аралаштырып туруп, анан кийин кайнатабыз да. Бул мен өзүм ошо илимий эмгегимде сүмөлөктү ошол аруу тамакка киргиздим да. Бул 1 жылда гана бир болуучу азык. Ошондуктан бул аруу тамак десек болот да. Ушунча адам канча деген буну аял заты өндүргөндө, ошон даарат менен бейдарат кирбейт, эркек кишини киргизбейт. Өндүрүп аткан мезгилде эч кимди башпактырбай туруп өндүрөт. Андан кийин ошо 7 күндүн ичинде, бул 7-10 күндүн ичинде даяр болуп калат да. Аны мына азыр жакшы болуп өнүп чыккан экен. Биз аябай кубанычтуу болуп атабыз да. Ар бир жасаган эмгегибиз бунун баары төлгө болуп эсептелинет кыргыз элинде. Сүмөлөк жасоонун дагы бир максаты элдин башын бириктирип, биримдикке ынтымакка чакырат. Аны бышырган түнү ар түрдүү оюн согуу уюштурулуп, адамдардын маанайы көтөрүлөт. Сүмөлөктүн сыры эмнеде? Көктөм майрамы эмне үчүн болгон? Анткени ошол сүмөлөк кайнаткан күнү жалпы эл журтка деп биздин ата-бабалар тилек кылып келген, батасын жайып келген. Ошондуктан кыргыз элим улуу эл болуп келген. Кагылайын кыргыз элим, кыргызстандыктар. Жаз майрамы, көктөм майрамы баарыңыздарга кут болсун. Ар бир үйдө бүгүн шаң, ар бир үйдө бүгүн кубаныч болуп турат. Баарыбыздын тилегибиз бир болсун. Азыр буудайыбыздын маңызын чыгарып алдык. Азыр сууга жуйбуз. Негизи маңызы бүт бар ичинде экен да, бул жана өңгөнү, чөбү, тамыры бүт бар. Бардык маңызы ошонун ичинде. Даамын, сүмөлөктүн даамын чыгарганда ошол. Бүгүн күнгө чоң майрам кирип келди улустан. Улустун улуу күнүндө сүмөлөктөр кайнады, жети дуан элимде. Алас, алас, жакшылыкка жанаш, жамандыктан адаш. Нооруз майрамынын дагы бир жөрөлгөсү жер жарылып чөп чыксын, желдин айрылып сүт чыксын деп ар бир үйдө умай энелер аластап бак даракты аластап түшүмүбүз мол болсун, жергебизде тынчтык болсун деген жакшы тилектерин айтышат. Мына ушундай жакшы тилек, жакшы жөрөлгө менен сүмөлөктү жасоо башталат. Майрамыңыздар менен.